Ырчы Нуркуз Кожонова клипмейкерге акча бербей койдубу же Эрнис Сыдыков клипти 11 ай өтсө да бүтпөй койдубу? Ырчылар чыгармачылыктын чоң жолуна аттанган күндөн тарта өздөрүн калкка таанытуу үчүн аракет көрүшөт. Аларга мындай учурда байма-бай телеканалдардан чыгып турган клиптер жардам берет. Ал эми клиптерди тартуу үчүн ырчылардын клипмейкерлерге иши түшөт. Албетте клипмейкерлердин жумушу акча менен бааланат. Ырчы Нуркуз Кожонова менен клипмейкер Эрнис Сыдыковдун ортосундагы пикир келишпестик көпчүлүккө ачыкталды. Бул тууралуу Кожонова өзүнүн баракчасына жазып чыкты. Курсагыма эмес, кадырыма ыйлайм деген ге ушул экен да. Эрнис, мен клипти мурда эле бүтүргөм. Нуркуз акчасын бербегендиктен бергенде аласың дегениң эмнесе? Эрнис, мен сага өзүм колуңа июнь айында бердим эле го. Мен акчаны бербей туруп клип тарттырган эмесмин ушул убакка чейин. Менин характеримди билесиң. Тарс-турс жумушумду бүтүргөн кызмын, эзилбейм. Андан да башкалардан ошентип көнүп калса керек дегениң эмнесе? Аллахтан коркчу кичине. Качан мен клиптин акчасын бербедим? Балким июнь айында албадым, кайра бер дээрсиң. Анан да бир жерлерин оңдойлу тарталыбы десем макул эртең кечинде деп мени мазактагансып, ана мына деп Таиландка кетип калдың тарта турган күнү. Ага да унчукпадым. Канча артыңан чуркаттың телефонуңду албай, СМС жазсам жооп бербей жүрдүң. Айлам кеткенде үйүңдү издеп таап барсам үйүңө келбей койдуң. Түнкү саат 2ге чейин олтургам. Ошол күнү көрсө Таиландка учмак экенсиң. Макул, убактың жок болуп жатса проекти бар. Башка жактан жасатып алайын десем дагы сенден жооп ала албадым. Акыркы бүтүрдүм дедиң. Андан да техникалык катачылык кеткенден оңдоп берчи деп сурандым. Анда мени черный списокко киргизип салдың. Сенин ордуңда бирөө болсо, кечир, мен байкабай калыпмын деп оңдоп бер. Сенин ордуңда бирөө болсо, кечир, мен байкабай калыпмын, оңдоп берем деген сөзүңдү укпадым. Же буларды дагы калып дерсиң. Акыркы бийчилер менен тартылган студияда светке акча жеткенде мен сага айттым. Сен клипти колума тапшыр акырына чейин. Бүтүр, анан светтин акчасын берем дегем. Же ошол светтин болбогур акчасын бербейт дедиңби? Ошончо жакка силерди алып барып келип, мен кантип светтин акчасын төлөбөй коем? Өзүң ойлоп көр. Бирок клиптин акчасын 11 ай мурун эле бергем. Мен жоопкерчиликти мойнума алганым үчүн аман эсен барып тынч алып келейин деп, ичимен кыжаалат болуп, эмне жакпай калат. Эми кайсы тамагым жакпай калат экен? Ушуларга деп ичимен көп ойлонуп жүрүп тынч келдик. Нааразычылык жок, жакшы келгенбиз. Ошол сапарда жакшы күндөрдү өткөрүп, жылуу жакшы мамиледе жүрдү. Дагы деле жакшы бир жери мени кара тизмеге киргизсең, кайра чалдым. Жиниң тарадыбы? Эми десем дагы да албай койдуң. СМС'те жаздым, жооп жок. Ошондо айлам кеткенде ачык айттым, баары ныза болуп. Мейли, 11 ай эмес, 1 жылда бүт. Бирок чалып ситуацияны айтып койсоң мен түшүнмөкмүн. Ансыз деле түшүнүп эле келбедимби деп ырчы Эрнис Сыдыковго болгон капачылыгын билдирди. Эске салсак, ырчы буга чейин да жакында деп жатып кино тартып бүтмөй болдук деп айтканы бар эле. Нуркуз Кожонова аталган клипти жанымай ырына тарттырган. Булак барометр ке. Атактуунун аялы жылаңач эркектердин сүрөтүн тартып атагы чыгууда. Белгилүү россиялык продюсер Александр Цекаланын жубайы казакстандык Дарина Эрвин бир нече жыл мурда Алматыдан АКШга кеткен. 27 жаштагы кыз жогорку кесиптик чеберчиликте сүрөт тартат. Бул тууралуу Women Check It.ru маалымдады. Бир аз мурда Цекаланын жубайы Инстаграмдагы баракчасына өзүнүн чыгармачыл иштери тууралуу сүрөттөрдү жарыялады. Джинсы жана фартук кийип жарым жылаңач болгон кыз эч бир кийими жок эркектердин сүрөтүн тарткан. Бул сүрөттө интимдик жагдайлар даана тартылган. Сүрөт сүрөтчүнүн эң эле жашыруун ойлорун, алгачкы идеяларын, каталарын ачууга жардам берет деп жазды Дарина сүрөттүн алдына. Аял эркектердин мындай сүрөттөрүн тартуудан рахат алаарын жашырган жок. Эскерте кетсек, Дарина Эрвин Алматы шаарында туулуп өскөн, кийин АКШга кеткен. Россиялык шоумен Александр Цекала экөө бир аз мурда эле үйлөнүшкөн. Булак барометр ке. Милициялар Кара Жыгачта жоголгон 2 кызды табууга көмөктөштү. Бишкектин милиция кызматкерлери жоголуп кеткен кыздарды таап, алар ата-энелерине кайтарылды. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлады. 18 апрелде Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер башкармалыгына Кара Жыгач жаңы конушунда 2 кичинекей кыз жоголгондугу тууралуу маалымат түшкөн. Ошондой эле МУ жана ТН
балдары жоголгондугу тууралуу арыз менен кайрылышкан. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери ыкчам иликтөө иштерин жүргүзүшүп 2013-жылы туулган ТР жана 2013-жылы туулган МА үйдүн жанында ойноп туруп болжол менен саат 19:55 жоголгондугун айтышкан. Тиешелүү иш-чаралар көрүлүп, милиция кызматкерлери саат 22:15 аталган жаңы конуштун аймагынан кыздарды табышып, ата-энелерине аман-эсен өткөрүп беришти. Булак барометр. КСДП Атамбаевсыз кыймылы кандайча болду, эмне үчүн ушундай болду деп мына ошондон баштасак туура болот го да. Себеби биз биринчи уран менен чыкканбыз да. Кийин ошо ураныбыз бул кыймылга айланып кетти. Эмне үчүн кыймылга айланып кетти? Себеби жерлерде биздин жөнөкөй биринчи жөнөкөй карапайым СДПКнын мүчөлөрү, эски партиисттер, ошолордун баары бул биздин кыймылды туура көрүп, жеке эле партиисттер эмес, коомдогу интеллигенттер дагы, мисалы Сары Чүйдө турган болсок, Чүйдөгү мисалы Чүй коому же Солто коому, мына ушулар баары колдоп кетишти да. Себеби көрүп атышты, бул партиянын башына кимдер келген. Мисалы партиянын политсоветинде кимдер турат. Булар действительно эле бул жанакы политсоветтин чыныгы СДПКларбы, чыныгы партиисттерби деп мунун баарын коом эл көрүп атты да. Себеби биздин партиисттер башынан 2 революция өткөрүштү. Особенно мына экинчи революция аябай мындай коомго дагы партиистерге аябай таасир тийгизбеди. Анан ошол биздин партиисттердин башына жалаң мындай байлар, ичип жегендер, коррупционерлер келип алганын, анан нааразычылык ушундан пайда болуп, анан жанагындай кыймыл өсүп кетти да. Анан ушул кыймыл аягы бул максат коюлган да. Биз бул Атамбаев партияны узурпациялап алды. Жеке эле партияны узурпациялаган жок. Бул мамлекетти дагы мындайча айтканда өзөгүн бузду деп да коомдо аябай нааразычылык болуп, ал эми коомдо бул СДПК партиясы бул тарыхый партия болгондон кийин бул дагы непосредственно ушундай болуп жүрдүк да. Ал эми ошонакы нааразычылык бул Атамбаевдин туура эмес жүргүзгөн саясатынан пайда болду да. СДПК Атамбаевсыз или СДПК без Атамбаев деген кыймыл официалдуу түрдө биз политсоветке кайрылганбыз. Жана Иса Омуркулов Шешенкулчка фракциянын төрагасы катары кат түрүндө кайрылганбыз. 31 октябрь 2018 жылкы отурумун, политсоветтин отурумун жокко чыгарыш керек. Себеби ал отурумда кворум эч качан болгон эмес. Ошол отурумда 6 апрелде съезд өтсүн деп кабыл алынган болчу. Так как ошол жерде кворум болбогондуктан биз кайрылганбыз, ошону отмена кылга деп. Бул биринчи. Экинчи, биздин талапты аткаргыла, бизге кезекти же кезексиз съездин күнүн коюп бергиле дегенбиз. Үчүнчү, бул Абдрахманов Сагынбекти, Иса Шешенкулович Өмүркуловду жана Кожобек Рыспаевди кандайча эмне себептен партияны чыгарган үчүн саясий баа бергиле деп, анан ошонун баарын тең 19 политсоветтин мүчөсү менен 4 мартта 2019 жылы саясий кеңештин отуруму болгон. Анан ошондо 18 саясий мүчөнүн политсоветтин мүчөлөрү макул деп съезд өткөргөнгө 3 апрелде деп өзүнүн макулдуктан беришкен болчу. Бир эле кишиси ошондо тиги мындай воздержался деп калган болчу да, бул чын байкынчы болчу. Бул 3 апрелде өткөргөн деп съезд. Ал эми 6 апрелден алар полностью отмена кылган болчу. Ошондуктан бул жанакы Атамбаевдин 6 апрелде өткөн съезди бул мыйзамсыз. Бүгүн айтып атпайбы, сотко бербейбиз депчи. Сотко бере турган болсо алардын колунда кагазы жок, эч кандай кагаз жок. Мына биздин колдо чечим бар. Чечим кандай чечим бар? Бул политсоветтин чечими бар. 4 мартта отурган политсоветтин чечими, протокол биздин колубузда бар. Ал эми Атамбаевдин колунда ошондой чечим кагаз жок. Ошондон алар бизди сотко бере албайт. Жөн эле алардын колунда бүгүнкү күндө апрель телевидениясы болгондуктан, жана башка массалык көп телевидение болгондуктан алар ошентип баарын тең элди мындай
башка жака алып барып, Атамбаев атайын мындай компромисске келгенин ордунда аны биртал конфронтацияга барып, жөнөкөй элди, жөнөкөй коомду бири-бири менен кайчылашат да.